Содадагы адал арам маселесине өтө катуу көңүл бурушуңуз керек. Маани бербесен кичине кылып, ал бир күн өтө чоң болуп чыгып кетиши мүмкүн доктурда. Ал кандай чыгат? Ал Кудай уруп кетсин деген маанисинде бир кызыңыз өтө катуу оорууга чалдыгып калышы мүмкүн. Алла сактасын, бирок арамдык ошондой да. Акырын таразадан башкадан уруп кое бересиз. Адал арам маселесинде ошо негизи эле сода багыты эң жакшы багыт. Адалынан кылсаңыз. Бирок арамынан кылсаңыз жоопкерчилик өтө катуу болот. Шейх Садинин Гүлистан деген китебинде бир окуя бар. Ошол адал арам маселесиндеги бир адам ажылыкка барамын, ажы зыяратын кыламын деп, ошол пайгамбарыбыз басып кеткен улуу жерлерди, кадам баскан жерлерди зыярат кылайын деп ажылыкка ниет кылат экен да. Ниет кылып, ниетим орундалсын деп аракет так кылып, сүт сатып иштейт экен. Көчөлөрдөн мурда уйлардын сүттөрүн чогултуп келип, керектүү адамдарга сатып, ошентип тирүүлүгүн кылган адамдар. Ал дагы ошентип акча кылып, тирүүлүгүм кылайын, ажылыкка дагы барайын, ниетимди түздөп, багыттап, бисмилла деп ишин баштап 14 тыйынын кылыптыр. Күндөрдөн бир күн максатыга жетип, 14 тыйынын кылып өтүп, ниетин, амалын ишке ашыруу максатында ажылык сапарына жолго чыгат экен. Тыйыны белде, жолуга салып ороп, тыйындарын байлап, нанды кошуп байлап, ошентип сапарга чыгат экен. Жолдордон өтүп деңизге келет. Деңизге кемеге чыгат. Кемеге чыгат экен, ал жердеги ар кандай адамдар бар. Бир эле ал кетип аткан жери жок. Ошол учурдагы материал алып келем деген адамдар, бул жерден ал жерге эки жакты көрөм деген адамдар, содагерлер, ар кандай тармактуу, ар тараптуу адамдар кемеге чыгат. Ошолордун катарында маймылдарды ойноткон циркте дейбизби, көчөлөрдө мында базарларда эле байкасаңыз, цирк өзү базарда эле да, мурда байкасаңыз. Ошол жерде ар кандай нерселерди ойнотушуп, цирктерди, көчөлөрдө эле ошентип тирүүлүгүн кылган адамдар бар эле. Азыр эми маймыл ойноткон башкалар көчөдө жоголуп кеткен. Ошондой маймыл ойноткон адамдардын дагы бир канчасы кемеге чыккан экен. Баягы адам жолукка салынган акчасы желинде турат. Маймыл ойноткондор маймылын коюп жиберип, маймылы эки жака секирип ойноп келип, баягы желкесиндеги акчасын үзүп алып, ошентип алып качып кетет экен. Чыгып, эми кемелер мындай ар түрдүү, ар тармактуу, желкелери, баягы желектери өйдөгө карап илинген. Ошол жака чыгып алып, туруп алат экен да. Бул дагы ачуусу келип, ажылыкка деген акчам, тыйыным, тыпырым деп ачуусу келип, маймылды ойноткон ээсине барып, желке жакасын кармап, тыйынды бересин, таап бер, болбосо өзүң бересин деп, ошондой сөздөрүн кылат экен. Баягыдагы маймылын жагындап, маймылдын алдына келип, эми маймылы үйрөнгөн бул шефине, кожоюнуна эмне кылса ошону кайра кайталайт да. Бул дагы бир баштыгын алып туруп, баштык ичинен тыйынды алып жерге таштайт. Маймыл дагы аны көрүп, баштыктагы тыйынды алып, бирөөсүн деңизге таштайт, бирөөсүн кемеге таштайт. Бирөөсүн кемеге, бирөөсүн деңизге, бирөөсүн кемеге, бирөөсүн деңизге. Ошентип таштап 14 тыйынын жетөөсү деңизге кетет, жетөөсү кемеге калат. Ошондо баягы адам карап туруп, я Аллахым, мени кечир, астагфирулла. Суунуку сууга кетти, сүттүкү кемеде калды дейт экен да. Эмнеге себеби? Сүт сатып жүргөн учурда 50-ге 50 суу аралаштырат экен да бул. Сүткө суу аралаштырып саткандыктан Аллах Таала баары тууралап койду. Мен адалынан жумуш кылышым керек экен. Баары деп ошол жерде толбо кылган экен да. Чындыгында урматтуу мекендешим, мындай окуялар өтө көп болот. Аллах Таала көп адамдарды сактап калуу, көп адамдарга эскертүү иретинде эскертүүлөрдү, үлгү иретинде окуяларды көп берет. Болгону биз адамдар байкабай калабыз да муну. Окуялардан сабак, кыссалардан кысса алайлы, урматтуу мекендештерим.